Мамлекеттик тил кокуй деп төбөлдөрүбүз төшүн какканы менен иш жүзүндө андай эмес экенин жакшы билебиз. 23-сентябрь мамлекеттик тил майрамы экенин эске алып, гезитибиздин бул санында эл көп кайрылган ишеним кызматтарына чалып, анда иштеген кызматкерлерден кыргыз тилинен экзамен алгыбыз келди. Чу дегенде эле тиешелүү жерлердин телефон номерин алуу максатында 109 кызматына чалсам, орусча сүйлөгөн бир эже алды. Алло, саламатсызбы? Слушаю. Эже, Каржы министрлигинин номерин айтып бересизби? Еще раз что? Экономика министрлигинин номерин айтып бересизби? Министерство экономики. Приемная 62 52 41. Канча? Записали? Эже, кыргызча айтсаңыз, мен орусча түшүнбөйм. Минуту. Минуту деп ал эже мени жаман көргөн кишидей үн катып, 1 мүнөттөй жок болуп кетти. Аз өтпөй кыргызча сүйлөгөн башка кыз келип, мен сураган номерлерди айтып берди. Андан соң 102 номерин терип милиция кызматына кайрылдым. Бир аздан соң орусча сүйлөгөн кыздын үнү угулду. Милиция 15. Алло, саламатсызбы? Здрасте. Бул милиция кызматыбы? Милиция Бишкек, говорите. Эже, кыргызча сүйлөйсүзбү? Мен орусча түшүнбөйм. Что случилось? Эже, кыргызча сүйлөсөңүз, мен түшүнбөй жатам. Сейчас, минуту. Телефонду коюп койгон эжекебиз жооп бербеди. Мен сыяктуу орусча билбеген кимдир бирөө өтө шашылыш иш менен милицияга жардам сурап кайрылса, шору катарын ойлоп зээним кейиди. Саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылганыбызда төмөндөгүдөй маек болду. Минздрав приемная. Саламатсызбы, эже? Саламаттык сактоо министрлигиби? Будьте любезны на русском. Кыргызча сүйлөйсүзбү? Мен орусча билбейт элем. Я кыргызского не знаю. Почему не знаете? Ну, потому что не знаю, я вам попрошу вас, будьте любезны на русском сказать. Мы же живем в Кыргызстане. Ну и что? Говорите, пожалуйста, слушаю вас. Бул жер Кыргызстан экендигин, мындай жооптуу кызматта иштеген соң кыргыз тилин билүүгө милдеттүү экендигин айтып жибергенге да үлгүрдүм. Бул жолу да трубканы коюуга туура келди. Азыр телефон аркылуу айткан дарекке келчү таксилерде иштеген кызматкерлердин дээрлик бардыгы орусча сүйлөшөт. Домино такси кызматынын оператору менен сүйлөшүп көрдүк. Алло, саламатсызбы? Здравствуйте. Кыргызча сүйлөйсүзбү? Мен орусча түшүнбөйм. Я вас не понимаю. Мен да сизди түшүнбөй жатам. Кыргызча сүйлөйсүзбү? Нет. Ушинтип Домино такси кызматы да трубканы коюп салды. Кезекте Каржы министрлигине чалганда жаш кыз жооп берди. Ой. Алло. Да. Алло, саламатсызбы? Ну, говорите. Бул Каржы министрлигиби? Да. Эже, кыргызча сүйлөйсүзбү? Мен орусча билбейт элем. Алло, сүйлөбериңиз, что вы хотели? Аңгыча чоң кыз тажыган кишидей үн катып, трубканы коюп койду. Бир нече жооптуу кызматтардын кабылдамасынан соң Маданият министрлигине чалып көрдүм. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Маданият министрлигиби? Как? Маданият министрлигиби? Алло. Мен жумуштар менен чалып жаттым эле. Жумуштарыбыз бар эле. Кабылдамадагы кыз алгач түшүнбөй калды окшойт. Кайра суроомду кайталасам, кыргызча жооп берип, эс ала түштүм. Буга да ыраазы болуш керек. Маданият министрлиги да кыргызча билбесе, катуу уят болмокпуз. Урматтуу угарман, таксиден тарта министрликке чейин сүйлөшүп көрдүк. Орусча билбесең, милицияга да тишиң өтпөй жолдо калат экенсиң. Биз минтип кылым баскан тилибизди коркулуп жүргөндө, башка эл тилин байытуу менен убара. Биздин тиешелүү жетекчилер бул кыргызча аудио репортажды кокусунан угуп калышса, бири болбосо бири чара көрөр деген үмүт кыла туралы. Жок дегенде, алгач трибунадан орусча аралаштырбай, нукура кыргызча сүйлөй алышса деле, биздин жеңишибиз болмок.